Сыймык Жапыкеев фин полицияга жетекчи болду. Сыймык Жапыкеев экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка жетекчи болуп дайындалды. Тийиштүү буйрукка өкмөт башчы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койду. Бул тууралуу аталган кызматтын басма сөз катчысы Анастасия Пискур 17 октябрда Азаттык радиосуна билдирди. Финполдун мурдагы башчысы Бакир Таиров кызматтан кетти. Сыймык Жапыкеев мурда прокуратурада иштеген, кийинчерээк Чоң Казат уюмунун лидери катары таанылып, ушул аталыштагы партия менен 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо ат салышкан. Кыргызстандагы бир нече саясатчынын атын атап, аларды күмөндүү жолдор менен байыган деп айыптап жүрөт. Булак Азаттык.org. Бажы органдарындагы коррупция фактылары аныкталды. 17 октябрда Кыргыз Республикасынын УКМКсы коррупцияга каршы кызматынын материалдарынын негизинде бажы органдарындагы коррупция фактылары боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Такталгандай 2016 жылдан баштап мамлекеттик бажы кызматынын системасында төраганын мурунку орун басары Матраимов, башка кызматтык адамдар жана ошондой эле сырткы экономикалык ишмердүүлүк жүргүзгөн көзөмөлдөгү катышуучулар тарабынан бажылык башкарууда көмүскө киреше табуу максатындагы коррупциялык схема жолго коюлган. Анын натыйжасында мамлекеттик бюджетке ири көлөмдөгү чыгым келтирилген. Учурда сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мамлекеттик бажы кызматынын жогоруда көрсөтүлгөн убактагы ишмердүүлүгүн текшерип, мамлекетке келтирилген чыгымды эсептөөс жана схеманын тиешеси бар адамдарды аныктап, жоопкерчиликке тартуу багытындагы тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Кыргыз.org. Мадумаровдун тилектеши. Мадумаровдун көзү ачыктыгы. Биринчи, агитацияда жүргөндө бир райондун эли мекеним Кыргызстандан талапкер болуп бараткан биздин райондун кандидаты аз добуш алсам көрсөтөм баарыңа деп коркутуп жатат деп суроо берди. Адахан Гимсанбаевич ал киши шайлоодон кийин да ушул райондо эл аралап жүрөт бекен, же көчүп кетем деп атабы. Азыр мекеним Кыргызстан деп жүрсө шайлоодон кийин мекени Кыргызстан эмес, башка өлкө болуп калышы мүмкүн деди. Экинчи, Улукбек иним, өсө турган жигитсиң, бирок биримдик менен сен чөгөсүң деди. БШК парламенттик шайлоону 20 декабрда өткөрүүгө камынууда. БШК шайлоону өткөрүүнүн алдында сунушталып жаткан айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү маселеси чечилиши керектигин белгилейт. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоону 20 декабрда өткөрүү максатка ылайык деп эсептейт. Бул тууралуу аталган комиссиянын маалымат кызматынан кабарлашты. БШКнын маалыматына ылайык жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоону өткөрүү дайындалгандан кийин 2 айдын аралыгында уюштурулушу керек. БШКнын мүчөлөрү 20 декабрда парламенттик шайлоону өткөрүү максатка ылайык деп эсептейт. Себеби 2020 жыл бүткөнгө чейин добуш берүүнүн жана шайлоонун жыйынтыгын чыгаруу мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек деп айтылат маалыматта. Ошол эле учурда БШК кайра шайлоо өткөрүүнүн алдында сунушталып жаткан айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү маселеси чечилиши керектигин белгилейт. Алар шайлоо босогосун жана күрөөнү азайтуу, форма 2 менен добуш берүүнүн жол жобосун татаалдаштыруу, тагыраак айтканда шайлоо участкасын бир гана жолу алмаштыруу, бир облустун ичинде шайлоо дарегин өзгөртүүгө тыюу салуу, шайлоого 30 күн калганга чейин даректи өзгөртүү, жасаган иштери шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз болгон саясий партияларды кайра шайлоого катыштыруу же катыштырбоо маселесин жөнгө салуу. Булак Спутник чекиткейже. Уран Рыскулов. Текебаевдин кайра депутат болуп келиши Отунбаеванын Садыр Жапаров менен жолугушуусу жаңы бийликке болгон басым. Назарньюс маалымат агенттиги Уран Рыскулов менен саясий оюндар эми күчөрү тууралуу баарлаштык. Президенттин отставкасы абалдын жөнгө салынышына таасир этеби? Кандайдыр бир деңгээлде таасир этет, бирок чоң оюндун баары президенттин отставкасынан кийин башталат. Алар кандай оюндар? Сырткы күчтөр биздеги марионетка саясатчылар аркылуу өз кызыкчылыктарын ишке ашыруунун аракеттерин көрө башташат. Анан биздин саясатчылар укуктук талаа, эл аралык нормалар деген жомокторун айтып чыгышат. Өмүрбек Текебаевдин кайра депутат болуп келиши дагы ошолордун сценарийи. Ошондой эле алардын Кыргызстандагы ишенимдүү кишиси болгон Роза Отунбаеванын
Садыр Жапаров менен жолугушуусу да жаңы бийликке болгон басым десек болот. Эми Садыр Жапаровда сырткы күчтөрдүн барымтасына калабы? Аны убакыт көрсөтөт. Учурда тарыхта кыла турган иштер болуп жатат. Учуру келгенде бизди ким башкарарын да билебиз. 31 август эгемендик күнү желек, гимн, герб, жөн эле кичинекей баланы алдаган момпосу экенин түшүнөбүз. Бизде ким кожоюн экенин түшүнгөндөн кийин эмне кылыш керек экенин, кырдаалдан кантип чыгуунун жолдорун ойлоно баштайбыз. Негизи Өмүрбек Текебаевге мандат туура эле берилдиби? Текебаевдин соттук иши бүтө элек. Укуктук талаа деп Жапаровдун айласын кетирип жатышат, дагы Текебаевга келгенде укуктук талаа иштебей калды. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. Искендер Осмонов. Кечээден бери Атамбаевди түрмөдөн үй камагына чыгаруу маселеси көтөрүлүп, анын тарапташтары Россия азыркы премьер Садыр Жапаровго кайрылуу жасап жатат деген маалыматтар таратып жатат. Биринчиден, Россиянын президенти Путин биз эч бир мамлекеттин ички иштерине кийлигишпейбиз деген. Экинчиден, Кыргызстандын мыйзамы бар. Азыркы премьер-министр да мыйзамга карап иш кылат. Аны кысымга алып, Ашаны түрмөдөн чыгарыш керек деп айтууга эч кимдин укугу жок. Ушул Ашанын айынан күлгүндөй жигит каза болуп, бир үй бүлөнүн балдары жетим калды. ТЭЦти оңдогондо жеген миллиондор коррупциянын учу Ашыга келип такалганын эч ким унута элек. Дача суудагы контрабанда жолу менен келип талкаланган самолеттогу товарлар баары Ашага барып такалат. Каза берсе күнөөлөрү чыга берет. Андыктан азыр Ашага азаттык жок. Назира Айтбекова. Эсин жоготкондо, эл тарабынан тепкиге алынганда, энелигим ойгондо, канатыма салып калкалап, ага тийген таштарды жонум менен тоскум келди. Ичиндеги күйүп жанып жаткан сезимин байкабаганыңар өтө өкүнүчтүү. Телефон тиктеп, алыстан кыйын болуп олтурган жок. Болгон каалганы сүзүп көрдү. Чыга турчу жол издеди. Маек алдым бүгүн. Миң жек көрсүн элим, сындасын. Мен тараптан сүйүү гана болот деди. Битке өчөшүп көйнөк өрттөмөк белек анан. Бир дагы тарыхый адам учурунда бааланган эмес. Тепки жеген. Бизде өлгөндөн кийин гана сыйлык наам берип, эстелик тургузмай бар. Колуман келишинче, миң жаман көрүп, жармаңарды бербей койсоңор да, көкүрөгү таза экенин билсе, жардам берем. Жакшы көрөм сени тилек. Учурунда эл кыйналып турганда, айыл кыдырып кислород орноштурган сен болчусуң. Башкасы унутса да мен унуткан жокмун. Көп жаша. Үмүтүбүз үзүлсө да тилегибиз өчпөсүн. Бектур Асанов. Азыркы бийлик Матраимов менен Көлбаевдин өнөктөшү. Саясатчы Бектур Асанов жаңы бийликти мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен Крим төбөл атыккан камчы Көлбаевдин өнөктөштөрү деп атады. Мындай пикирин ал 17 октябрда Бишкекте шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча талкууда айтты. Райым азыр деле бийликте. Муну эске алышыбыз керек. Мен бул бийликке силер менен кызматташпайм. Себеби силер Райым менен Көлбаевдин өнөктөшүсүңөр дедим. Райым качып кеткен болсо, анын схемасын ишке ашырып жаткан 10-15 кишини камабаса, Көлбаевге уюшкан кылмыштуу топторго каршы мыйзамды алып келишпесе, анда бул бийликте ошолордун бийлиги болуп калат. Бул бийликтин коркунучтуу жери мурдагы бийлик кылмыштуу топтор менен өнөктөш болсо, азыркылар уюшкан кылмыштуу топторду жанчып туруп бийликте, ОПГда өзүбүз болобуз деп жатат. Азыркы бийликтин жарымы өздөрү ОПГда, деди Асанов. Премьер-министр өлкө президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров уюшкан кылмыштуу топтор менен катуу күрөшөөрүн убада кылып жатат. 16 октябрда ал кыргызстандыктарга кайрылып, кылмыш дүйнөсү өзүнүкүн диктовка кылганды токтотот деп кепилдик берем. Буга чейин айрым аймактарда бизнес ошол жерде иштеши үчүн криминалдын уруксааты керек болчу. Бул мезгил артта калды деген. Жапаров бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун ишмердиги иликтенерин да айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке төрага болуп жаңы дайындалган Камчыбек Ташиев да 16 октябрда бандиттер, силер өтө кыска мөөнөт берилет. Силер же мыйзам боюнча жашагыла, же өзүңөр мыйзам негизинде камерага баргыла, же биздин коомдон, мамлекеттен кетип калууга деп эскертти. Ал эми Райымбек Матраимов Кыргызстандын аймагында болсо кармалып, мыйзамсыз иштери аныкталса жоопко тартылаарын Ташиев билдирди. Булак Азаттык чекит.org.